Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Кудайберди Душоев тааныштырам. Баткенде 27 жаштагы Руслан 9 айдан бери дайынсыз болууда. Баткен районунун Бужум айылынын 47 жаштагы тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Ал өзүнүн арызында 2022 жылдын 29 апрель күнү уулу 1995 жылы туулган Рашид уулу Руслан өзү жашаган үйдөн чыккан бойдон кайра кайтып келбегенин билдирип, аны издөөгө көмөктөшүүнү суранган. Белгилери: арык чырай, көзү кара түстө, чачы көрөң, бою 165-170 см. Психикалык жактан жабыркабайт. Үйдөн кандай кийимде чыгып кеткендиги белгисиз. Эгерде төмөндөгү сүрөттөгү жигитти көрүп билгендер болсо, Баткен райондук милициясына кабарлап коюңуздарды суранабыз. Байланыш номерлар 0774 77 86 88 0552 00 22 74. Өз кызын сабап видеого тарткан аялга кылмыш иши козголду. 2023 жылдын 27 январында Кадамжай районунун тургуну 1984 жылы туулган Жаран арыз менен милицияга кайрылган. Анда жарандык никеде жашап жүргөн аялы 1 жаш 11 айлык кызын уруп, зомбулук көргөзүп келгендигин билдирип, мыйзам чегинде чара көрүүнү суранган. Маалыматка ылайык, Кадамжай районунун 39 жаштагы тургуну жарандык никеде жашаган аялы менен 2021 жылдын 13 мартында кыздуу болушкан. 2023 жылдын январ айында экөө өз ара келише албай, чогуу жашабай калышкан. Андан соң аялы 2023 жылдын 5 январында өзүнүн кичинекей кызын уруп, уюлдук телефонуна тартып, жолдошуна WhatsApp аркылуу жибергендиги аныкталган. Аталган факт боюнча жаш балага карата соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Чек арадан мыйзамсыз өткөн Жаранга кылмыш иши козголду. Баткен облустук милициясы облустун аймагында жүргүзүлгөн экстремист операциясынын жүрүшүндө мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү фактысын аныктады. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө кармалган 1957 жылы туулган Жаран мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн учурда кылмыш жаза кодексинин 378 беренесине ылайык Жаран 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына же 500дөн 1000 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга же 2 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Пияздын кымбаттоо себеби айтылды. Баткен шаарынын базарларында пияздын баасы 70 сомго чыкты. Акыркы бир жумадан бери 60 сомдон сатылып жаткан пияз Баткен шаарындагы чоң базарда 2 күн мурун 70 сомго чыкканын тургундар билдиришти. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин Баткен облусундагы башкармалыгынын маалыматында, пияздын баасынын жогорулуусуна экспорт себеп болууда. Анткени кошуна Өзбекстанда пияздын баасы 80ден 100 сомго жогорулагандыктан Кыргызстандан Өзбекстанга пияз экспортунун көлөмү өскөн. Мындан улам учурда Кыргызстандын айыл чарба министрлиги ички рынокто баасы өсүп жаткан азык-түлүктөрдү өлкөдөн экспорттоону жабууну сунуштоодо деп кошумчалады. Облустук монополияга каршы жөнгө салуу мекемесинен. 30 январга алынган жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Биздин Салым медиа YouTube каналына катталып, күнүмдүк жаңылыктарды, кызыктуу окуяларды көрүңүз.